Assalamu alaikum, урматтуу Муз-ТВнын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр. Бүгүн биз туугандар Мады жактабыз, жаңы будалыкта. Сиздерге бооз бээлер жана келишкен 3 кунанды тартып көрсөтүп берели туугандар. Бул бээлер каяктан келгендигин азыр ээси менен жанында турат, айтып берсин, маалымат берсин. Ака, бул бээлер боюнча бир маалымат бериңчи. Качан алып келдиңиз? Сиз дайыма өз бес ташып жүрөсүз, а? Жакшы-жакшыларын алып келип. Бул бээлер келгенине канча бир 4-5 күн болуп калды. 4-5 күн. 4-5 күн болуп калды. Бооз бээлер экөө тең. Экөө тең бооз. Кайсы айга барып тууп калып булар? Желиндерин чочутуп коюптур эми. Ким билет эми. Эми примерно сиздин божомолуңузда бир айдын тегерегинде тууп калышы мүмкүн. Бир айдын тегереги. Мына кандай? Старотипный Орловский бээ бул. Старотипный Орловский, а? Бою канча чыгат штатта? 1.65тен экөн. 1.65тен. Эми булар эми баягында бош жүргөн бээлер да, Россияда. Эми бошта жүргөн мына жоош бээлер. Жоош бээлер, а? Колго үйрөтсө болобу? Өзү колдо турат го. Жок, мындай саап дегеним да. Сааш деген эмне дегенге, Токойдо маймылды үйрөтүп атпайбы адамдар. Баасын канчадан деп атасың эми? Бул полутяж экен, а? Полутяж. Полутяж. Бунун бою анча кичине бийигирээк окшойт. Караңыздар, жашы кандай эми булардын? Жаштары тишин ачып көрсөтчү. Тишин көрүп коелу сразу эле, сразу эле көрүп коелу. Жаш бээлер мына. Ошондо мына канча болуп калат эми примерно? Канчаны тууган болуп калат? 1-2 тууган бээ да. 1-2 тууган, а? Бул деле. Экөө тең эле ушундай эле. Бааларын канча деп атасың эми? Ушу эки бээни. Ана мынасы жок эле 200 миңден деп атабыз. Кеми болот? Кем болот. Мынакей туугандар, бээлер бүгүнкү чыгарылышта 2 бээ жана 3 келишкен кунандар чыгат. Биз менен чогуу болуп көрүңүздөр туугандар. Эгерде баалар жаккан болсо, алдыда мен номерлерди коюп өтөм, ошол номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Анда кунандарды көргөзөлү, а? Жайлы кунандар, мына көрсөтүп койдук торлорун. Мынакей достор, аттын бейли үстүнөн бери тартайын. Жаккандар чалыңыздар. Ана бокко жатып онап алып турду. Мынакей туугандар, бул дагы бээ. Бунун жашы кандай? Бул 2018 байтал. Өзүм энчиге алып келдим эле. Кичине акча керек болуп саткам да. Сатууга туура келип атабы? Таза данчакпы эми бул же? Данчак. Аргыны барбы? Жок, аргын эмес. Мына жерде табросу бар экен, а? 2018 байталды. 2018-жылкы деп мына табросун көрүп турабыз. Бою канча чыгат? Бою 1.60-тын үстү бар. 1.60-тын үстү. Ошондо жаңачма экен да? Ооба, жаңачма байтал. Жаңачма байтал. Баасын канча дедиңиз? Баасын 250 миңге койдуңуз, а? Болсо сатайын дедим, 250 миң сом. 200 миң сомдун үстүнө түштү бул. Акча кереги үчүн не болуп тур да? Өзү энчиге алып келген элем. Сатпайын деген эле мен сатышка туура келди. Мынакей туугандар, 250 миң сомго ушул данчак бээ чыкты. Азыр сезон келип калды туугандар. Ушундай бээ алам дегендер, жакшы таза кан бээге чоң аттарды коем деген биздин көрүүчүлөр болсо, катталуучулар, жылкы сүйүүчүлөр, жазыңыздар. Алдыда номерлер коюлду. Общий жалпы 6 ат менен туугандар сиздерге тартып көрсөтүп берип атабыз. Аттын көкүрөктөрү. Ден соолугу жакшыбы ака? Жеп иштери. Бул өзү эркек эле болуп калган эмес дейм да. Эркек болсо күчтүү болмок, а? Шустрый байтал. Шустрый. Анан мына күлүк туй турган. Өзү да суага экен, а? Узун. Мынакей туугандар. Көрдүңүздөр, чалыңыздар. Мынакей достор, бул ака үчөө тең кунан, бижа кандай? Тос. Наркы чекенкиси неме? Не бол? Кунан. Мына экөө жазга бышты. Кайсы наркы чекенкиси чоңго? Наркы темир көк. Кунан болот, а? Кунан азыр. Күзгө барып бышты болот. Күзгө барып бышты болот. Булар бышты. Жазга бышты болот. Мына берки эки чекенкилер. Булардын келгенде эле эме болду? Чогуу келгенде бээлер менен. Ооба, чогуу келген. Кандай порода экен булар? Кандай порода болгондо булар атасы Европа, энеси Першерон бейлер, тайлар го. Энеси Першерон. Минги эмес. Жок. Кармал элек нерсе. Нокто салына эле окшойт, а? Жок. Бойлору канчадан? Бойлору ошо 1.70тен өдө, оносу 1.75-76 чыгат наркы чекенки. Мына экөө 1.70тен өдө. 1.70тен өдө. Чоң экен бир. Мынакей достор.
Emi bulardan bağısın kança da otasın ha? Bağısın hem gelişim bağda dotağız hem. Gelişim bağda. Ha, buna. Fotoğrafları. Tak. Törtte özü buna, törtüncüsü çıktı. Bu eneleri perşeron, He. atası, sınacak atası şekilde. Avrupa'dan gelgen atlar bolganda. Tak. Manake dostlar. Tört öspürümдөр eken. Gelip görsеңizdер дагы туугандар аттардын чоңдугуна Кунан. баа берсеңиздер болот мынакей. Kunan. Şu Кунан экен а. Эми баасын мындай бирөөсүнүн баасын айтпайсызбы? Кунанды канча деп атасыз? Сыр деп айтчы экен. hem sır bolganda üçöөнү gelip сурап кетишти, жакшы эле акчага сурап кетишти. Üçөөнү келип бир сурадыбы? Бербедиңиз. $6000 сурашты. $6000 сурады. Анда Негизи Европадан келген жылкылардан алышпаган жылкылар да булар делечи. эми бул дагы чоң Першеron деле мисалы биздин жылкылар эмес да, немистердин жылкылары болгон. Энеси делечи. Энеси деле, а? Тяжеловоз бирок першерон. Першерондон бирок жакшы аттар чыгып атат да. Бери тияждарга караганда. Булардын Эми бирөөнүн баасын айтың, бирөөнүн ака, бирөөнүн бирөөнүн баасын. баасын айтканда ушул. Канча миң доллардан? Эми келишим бада Bir 6000'den bermediniz ошондо, ha? üçөөнү берди. Üçöөнү бербедиңиz. Üçөөнү бербегенде мына эмес алды дагы, бул эмес. Бул эмес, наркы üçөөнү. Нарт üçөөнү. Келип нарт üçөөнү бирок жакшылап. Мына тугандар, бою 1.70'den да бийигирээк экен. Караңыздар тугандар, бойлору чоң. 75-76 чыгат экен, а? Ошентип тугандар, бүгүнкү чыгарылыш ушул кунандарды жана бээлерди тартип көргөзүү менен соңуна чыгармакчыбыз тугандар. Аттар жакка болсо сиздерден бир класс директор айтылды. Алдыдагы номерлерге чалып байланышыңыздар.